Assalamu алейкум, урматтуу тест кабардын көрүүчүлөрү, амансыздарбы, кандайсыздар? Бүгүн сиздерге тест кабардын бул чыгарылышында маңдайымда турган 3 уровундагы 2 кабаттуу үйдү тартып көрсөтмөкчүбүз. Бул кайсыл аймакта, Оштун каеринде жайгашкан дей турган болсоңуздар, Оштун батыш тарабындагы Ак Тилектен орун алган достор. Өзүңүздөр билесиздер, бул район олигархтардын району десек дагы жаңылышпасак керек. Анда эмесе, урматтуу достор, же өзүңүздөр же жакын тууган туушкан жоро жолдош досторуңуздар мына ушундай Ак Тилектен 2 кабаттуу жер экенин үй издеп жаткан болсо, анда бул видеону ошолорго жөнөтүп коюңуздар. Сактап да койсоңуздар болот. Бул үйдүн бардык маалыматтарын биз ээси менен биргеликте бермекчибиз. Ээси менин жанымда. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Амансызбы? Валейкум ассалам, жакшы рахмат, өзүңөр. Шүгүр, рахмат. Кызматка чакырган экенсиз, келип калдык. Үйдү сатыкка коюп турсуз. Тез аранын ичинде сатыш керек болуп атат үйдү. Үй да чоң экен, кенен экен. Ички бөлмөлөрү бүт бардыгы бүткөрүлгөнбү? Бардыгы бүткөн. Кирип эле жашай турган шартта. Кирип эле жашай турган. Болгону мына сырткы фасадтары гана калыптыр. Сырткы фасадтары буюрса. Мынакей жакшы. Жери бышык курулган. Бышык кирпичтен сапаттуу куюлган. Мына сейсмопоястары дагы коюлуптур, тумбалары дагы өтө жакшы. Анан эми бул жагында балкону дагы бар экен, кенен экен. Бул жагында дагы кошумча курулуштар бар экен. Эми бир четинен баштай берели. Жериңиздер канча соток? Жер 9 сотик. Фактически документине 8,5. 8,5. Жер кенен экен. Жакшы. Үйүңүздөрдүн узун туурасы канча? 11ге 9, 168 метр квадрат. Жилой 106 метр квадрат. 106 метр квадрат. Жашай турган. Жакшы. Астында подвал да бар турбайбы? Подвал дагы бар. Демек, 3 уровундагы 2 кабаттуу үй. Жакшы, бул жагында бак тарактары дагы бар экен. Жакында буйруса 3-4 жылда мөмөлөрүн дагы жеп, ичеп, ашканын базарга дагы алып чыкса боло турган экен. Анаңыздар, алма бар экен, өрүк бар экен, гиляс бар экен, шабдалы бар экен, жүзүм бар экен, атыргүлдөр бар экен. Мына жердин батыш тарабында болсо тоок кепе окшойт, Тоок. Тоок кепе. Бул жагында болсо үй чочок, буйруса жакшылыктарга кызмат кылат, буйруса. Бул жакта тапчан, сырткы ашкана эмеректери орун алган, суу чыгат экен. Бул жакта эмнелер жайгашкан? Кандай кошумча курулуштар бар? Сырткы ажаткана. Анан Отун гана. Бул сырткы ажатканасы экен. Бул жагында отундарды үйүп коюпсуздар. Буйруса жакшылык кыла турган болсоңуздар, даяр экен отундар. Бул жагы ошол бак тарак. Алмурут дагы бар экен, кошо айтып өтөйүн. Андан сырткары дагы кошумча курулуш курам дей турган болсоңуздар, же болбосо кереги жок болсо, анда бул жагыны жашыл газонго айландырып, гүлдөрдү эгип, ушундай бак тарактарды өстүрсөңүздөр болот экен. Азыр эми бул жактан кирсек кандай болот? Же үйдүн ичинен да ход барбы? Үйдүн ичинен да ход бар, бул жактан да ход бар. Бул жактан түшсөк топкага чөбүз. Жылуулук дагы системасы орун алган. Умный печка. Умный печка. Жакшы. Өтө сонун. Караңыздар, бул жагы балконго чыгып кетет экенсиздер. Анда, урматтуу достор, бул видеону аягына чейин күзөтүп туруңуздар. Сиздерге бардык маалыматтарды беребиз. Ага чейин сиздерге бул үйгө келүү жолдорун, даректерин сиздерге жолдон түшүндүрөлү. Жанагы сатыла турган үйдүн дарегине баруу жолдорун сиздерге көрсөтө кетейин. Эгерде сиздер Башбек кургоюнан Ак Тилек кургоюна бара жаткан болсоңуздар, бирок Ак Тилектин кургоюна жетпей, жолдун оң тарабындагы номер 52-чи Кыргыз-Түрк мектебин жана Ош шаардык борбордук ооруканасын билесиздер. Ага жетпей, Башбек кургою тараптан келе жаткандагы ага жетпей, ошол светофорду билесиздер. Андан оң тарапка бурулуп, түз өтүп барасыздар. Экинчи светофорго жолугасыздар. Андан дальше өтүп бара бересиздер. Кыскасын айтканда, буйтап 41-чи көчөгө барасыздар. Азыр эми ар бир повороттон сиздерге көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк бар, бирок сиздердин башыңыздарды айлантып алышы мүмкүн. Ошондуктан сиздер 2 же болбосо картага 41-чи көчө, 21-чи дарек десеңиздер, карта өзү жетелеп алып барат. Жүрүңүздөр, сиздерге толук маалыматты ошол жактан беребиз. Урматтуулар, келе жатасыздарбы? Биз азыркы учурда 41-чи көчөдө 21-чи даректе турабыз. Мына ушундай ак дарбазада жазылуу турат 41-чи көчө деп туруп, бул 21-чи дарекке келе бересиздер. Эми жүрүңүздөр. Биз сиздерге үйдүн ички пландарын, ремонтторун, бөлмөлөрүн, шарттарын, бүт бардыгын көрсөтүп берели. Бул жакта болсо бұрон эшиктери аркылуу
кирип баратабыз. Бул эки тарапка ачылат экен, эки канаттуу чоң негизги эшик. Охо, бул ремонттору жапжаңы бойдонго. Негизи үйдү канчанчы жылдары салып бүткөрүлгөн? 2021 салынып. 2021. Мына эмеректери дагы көрдүңүздөрбү? Эшиктери, эмеректери жана абойлору бири-бирине түспөлдөш экен. Чак келет экен. Жакшы киргенде эле өзүңүздөрдүн бут кийимиңиздерди коесуздар, кийимиңиздерди илесиздер, баш кийимди коесуздар. Бул жакта дагы кошумча кийимдерди ичине салып кое берет экенсиздер. Жакшы. Киргенде эле адамды өзүнө тартып турган, аурасы таза, ачык, чырай мына жаркылдап турган үй экен. Бул жакта лестницанын орду, Оң тарапка бурула турган болсок, экинчи кабатка чыгуучу лестница жана астына подвалга түшүп кете турган лестница экен. Жакшы. Анда биз бир чекеден баштай берели, мына ушул жактан баштайлы. Кандай дейсиз? Бул эшиктер дагы чоң, бийик экен. Караңыздар, сапаттуу, ачканда эле билинет экен, оор жана мына кармагычтары дагы сапаттуу экен. Асты кафелденген, бул жагы Теплый пол дагы бар. Теплый пол дагы барбы? Өтө сонун анда. Өтө сонун. Бул жагы ашкана. Ашкана. Ашкана эмеректери дагы атайын ушул жерге ылайыкташтырып курулган. Калат демек. Калат. Бул жерден эмнелер калып эмнелер кетет? Бутовый техникалардан бардыгы калат. Ойбой, анда кирип эле жашай бере турган шарт экен да. Ой, урматтуу туугандар, сиздер болгону көрпө төшөк, идиш аяңыңыздарды, кийим кечеңиздерди, анан эми үй бүлөңүздөр менен кошо эки машина болуп келип жашай берет экенсиздер. Жакшы. Бул жанагы сыртка чыгып кете турган, Үй чочок, тапчан, наркы берки бак тарактарга. Жакшы. Тамакты даярдай бересиздер. Бул жакта тамагыңыздарды отуруп жеп, жогору чыгып эс ала бересиздер. Жакшы. Газ плиталары орун алган, идиш аяк жуучу раковина жана таза суу дагы бар экен, жанагы фильтр суу, Өтө сонун. Бул жакта болсо муздаткычтын орду. Азыр эми жакшы. Ачык түстүү эмеректер орун алыптыр. Өтө сонун. Андан кийинки бөлмөлөргө башпага турган болсок, бул эки канаттуу чоң эшикти ачып кире турган болсок, бул айтпасак да белгилүү зал, конок бөлмөсү. Ойбой, караңыздарчы. Бул жагы чоң терезе экен, чоң. Панорамный. Панорамный терезе. Сонун. Ремонту дагы классик ремонт болуптур. Потолокко көз чаптыра турган болсок, жанагындай гипсокартондун негизинде ар кандай формаларга келтирилип, софиттердин орду каралыптыр. Ортосунда асма шам, люстра дагы чекчейип турушун караңыздар. Жакшы, стол устулдары бар экен. Канча бир 10-15 конок келе турган болсо, ушул жерден эле тосуп узата бересиңер, Жакшы. Асты болсо мына ушундай пол экен. Көрдүңүздөрбү? Өзгөчө. Жакшы. Андан кийинки бөлмөлөргө башпагалы. Андан кийинки бул бөлмө кандай бөлмө болуп калды? Гостиный, мейман. Гостиный комната. Конок бөлмөсү. Конок бөлмөсү. Кичи зал экен демек. Кичи зал. 5-6 же болбосо 10го чейинки конок келе турган болсо, ушул жерге төшөк салып, дасторкон илип, бул жагы түндүк го, түндүк элеси. Жакшы. Өтө сонун. Жакшы дизайнда жасалгаланыптыр. Өзгөчө бул кыргыз комнатасы деп атап койдум мен өзүмчөчү. Эмнеге дейсиздерби? Бул люстранын жогору тарабындагы түндүк формасына келтирилиптир. Ал эми бул занавесканы караңыздар. Накта кыргыздын нукура орнаменттери, курактары түшүрүлгөн парда, занавеска деп койсок дагы болот. Жакшы. Абойлору дагы өзгөчө экен. Кыргыздардын орнаменттерине окшошуп кетет экен. Жакшы. Бул кичи зал, узун турасын айта турган болсок, бир 5ке 5 окшойт. 5ке 5 чыгып калат. Бул көчө тараптан бир терезеси орун алган. Жакшы. Бул санузел. Санузел. Кафелденген, потолокко чейин вытяжкалары иштеп атат. Иштеп турган чагы Аристон жуунучу бөлмө, жуунучу бурч. Бул жакта теплый пол бар. Теплый пол. Бул жерден дагы эч нерсеси чыгып кетпейт, бардыгы калат. Же чыгып кете турган стиральный машина чыгып кетиши мүмкүн. Калганы бүт бардыгы калат. Жакшы. Өзүңүздөр көрүп тургандай, шартта, ремонтто жакшы кенен санузел. Биз биринчи, экинчи кабатка чыгып, ал жактан менен таанышып,
Андан кийин бул жака чыгайлы. Ей. Түшөлү дегеним. Жүрүңүздөр анда. Бисмилла. Овальный тепкичтер аркылуу биз экинчи кабатка көтөрүлүп баратабыз. Биринчи ушул туштагы бөлмөдөн баштайлы. Бул жагы кенен экен. Бул жанагы кире бериш жеринин экинчи кабаты. Мындайча айтканда холл сыяктуу экен. Жакшы, гүлдөрдү тизип коюптур. Кана, бисмилла. Бул кандай бөлмө? Брачканын бөлмөсү. Детский комната. Детский комната. Иниңиздер бул жакта өзүнүн сабагын даярдап, өзүнүн чыгармачыл стол стулду деп койсок дагы болот экен. Асы өзүңүздөр көргөндөй пол, бул жагы болсо моющий обой, вытяжкалары бар, софиттер жанып турат, люстралар чек-чейип турат. Ал мындан сырткары нары чыгып кетсек, кандай? Балкон? Бутубузга кийип албаппыз да, мейли. Сиздерге ушул жерден көрсөтөйүнчү. Айнектен эле. Мына. Балкончосу. Кофени демдеп алып, коноктор келе турган болсо ушул жака чыгып, бир канча бизнес пландарды ойлонуштуруп, жакшы ойлор менен пикир алышат экенсиздер. Буюрса. Жакшы, Wi-Fi бар экен, Wi-Fi да. Wi-Fi бар экен. Андан кийинки бул бөлмөгө келе турган болсок, жанагы залдын экинчи кабатындабыз. Бул жагы ата-энелер бөлмөсү. ата-энелер уктоочу бөлмө. Кенендиги кенен, ортолугуну мына ушундай эмелектер менен тосуп коюптур. Бул жагы дагы кийим, кече, буюм-тайым, жанагындай окуу үчүн китепчелер турат экен. Жакшы. Бул мебель дагы калат. Өзүнчө бир офис экен да. Мындайча айтканда. Мындайча айтканда. Өзүнүн иштерин кыла турган бурч. Жакшы. Бул жагы сиздер өзүңүздөр көрүп тургандай шартта эмелектер дагы жаркылдап турат мына. Мына санечканы ачып бир аз жарык киргизели. Мынакей. Жакшы. Бул жерден эмнелер калып, эмнелер? Бул жерде бардык мебелдер калат. Бардыгы калабы? Бардыгы калат. Өтө сонун. Кирген адамга өтө чоң шанс экен, достор. Караңыздар. Эмелектери, спальни жаткан диван дагы бүт бардыгы калат экен, достор. Караңыздар, өзүнчө бир күзгү жасанып, таранып, өзүңүздөргө карап, кайра чыгып келе бересиздер. Телевизор орун алган. Жакшы. Кийинки бөлмөлөр. Бул жагы кандай бөлмө? Бул жакта бир спальня, спальня бул жакта. Жакшы. Бир керебет бар экен. Шкафчасы менен люстралар, потолокторду көрдүңүздөр, занавескалар орун алган. Кетиш мүмкүн. Мына кетет, Жакшы. Мебелдер калат, нор калат. Өтө сонун. Моющий обойлор, вытяжкалар орун алган. Жакшы. Жүрүңүздөр. Демек, астында 3, үстүндө 3, жалпы 6 бөлмөлүү экен, Бул экинчи кабаттын санузели. Жакшы. Мына сиздер өзүңүздөр көргөн шартта экинчи кабаттын санузели, достор. Эми ылдый чөбүзбү? Так. Ылдыйда целый подвалбы? Целый подвал. Жилой же болбосо жөн эле комнаталарбы? Жилой эмес. Бирок жилой болсо болот. Болот. Жакшы. Жүрүңүздөр анда, достор. Биз подвалга түшүп кеттабыз. Бул жагы бөлмө болуп бөлүнүп калыптыр да. Жанагы биринчи, экинчи кабаттагындай эле экен проектисичи. Бул жак болсо ачып көрө берели. Бул кандай бөлмө? Эми өзүнө караштырып бир кыскасын айтканда бир бөлмө кылып койсо болот, же болсо бир кандай машыгуу залы, өзүнчө бир дагы бир планга жараша, же болбосо жазында салкындап, ушул жакта дагы спальни бөлмөлөрүн уюштуруп койсо болот экен. Бул жакта болсо азыр эми өзүңүздөрдүн буюм тайымдар турат экен, Бул жанагы спальниден же болбосо чоң залдын ылдыйкы бөлмөсү экен. Жакшы. Бул жагы дагы бир кенен жер. Өзүңүздөрдүн планыңыздарга жараша уюштура бересиздер. Бул жак болсо чакан бөлмө. Санузелдин ылдыйкы бөлмөлөрү. Бул жакта жанагы банка салат, вареньяларды ушул жакта кыямдарды сактасаңыздар болот экен. Туштагы бөлмө
Топка жака чыгып кетебизби? Топка жака чыгып кетебиз. Бул жанагы сыртка чыгып кетүүчү тарап. Бул жагында болсо Топка. топка, акылдуу печке. Жакшы. Сон бир кышта канча тонна көмүр менен чыгылат? Эми иштеткенге жараша да. Иштеткенге жараша. Иштеткенге жараша. Электр энергиясы менен, газ менен дагы кошумча иштейби же бир эле көмүр менен? Көмүр менен иштейт. Жакшы. Караңыздар, сонун көмүрдү ушул жака кое берип, салып, үйүңүздөрдө жылуулай берет экенсиздер. А бул жакта болсо ошо сырттан көмүрдү ташый бересиздер, чыгып келип ишти кыла бересиздер, достор. Эми көрүүчүлөрүбүз дагы аягына чейин күзөтүп турду. Баасы канча болду бул үйдүн? Баасын $195,000 дедиңиз. $195,000. Кеми болобу? Кеми сүйлөшөбүз. Алмашуу жолдору же бөлүктөрү мөнөттөрү да каралганбы мындай варианттар? Квартирага бар. Квартира. Шаардын любой эле тарабынанбы же өзүңүздөр бир мындай? Западный анар тараптан. Желательно. Жакшы. Ак тилектен алыс кеткиңиздер келбей атыптыр да. Ооба. Жакшы. Урматтуу достор, өзүңүздөр уктуңуздар, $195,000 бааланды. Эйсин номери экран астында камтылат. Өзүңүздөр дагы чалып байланышып, келип көрүп, содалашсаңыздар болот. Болушунча биз видео аркылуу көп убакыт созуп, көп нерсени айтсак дагы эми жаман көрбөңүздөр. Анткени биз ар бир икир-чикиринен бери көрсөткөнгө туура келет. Ошон үчүн сөз көбөйүп кетет экен. Эптеп, септеп жарнамалап берип кетсек, анда дагы туура келбейт. Ошондуктан аягына чейин биз менен 15 мүнөттөн ашык биз менен болгонуңуздарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан эми коюлган баалар боюнча тез кабар жамааты жооп бербейт. Негизи достор, мындай караганда азыр эми курулуш материалдары бардыгы кымбатчылык, даяр кирип эле жашай турган шарттагы үйдү алган утулбайт. Өтө шашылыш түрдө көп деле кымбат койбой, элге жараша, сена коюлуп тур. Мага жакты. Сиздерге сунуштайм. Эгерде сиздерге дагы жага турган болсо, анда алыңыздар, өнүңүздөр, өсүңүздөр, ушул үйдөн көбөйүңүздөр, уул үйлөп, кыз чыгарыңыздар, даяр экен. Сразу эле кирип, сатып алгандан кийин той жасасаңыздар дагы бир канча конокторду тосуп узатканга үй даяр буюрса, бардык шарттар менен. Анан документтери такпы? Документтери Суу светтери, газдар келген. келген. Шаарга жакын. Шаарга жакын. Өтө сонун. Тынч, байлардын, олигархлардын району. Жакшы, урматтуу достор, сиздерге насип кылсын, анда биз бул чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Мына ушундай куттуу агургө сиздерге насип кылсын. Биз жыйынтыктадык. Мечит, мектеп, бала бакчалар айтпасак да бул жерде жакын. Биз жыйынтыктадык анда. Эйсин номерине чалып байланышып дагы толук маалымат ала бересиздер. Солаңыздар берсин. Сиздерге насип кылсын.